Саламатсыздарбы, эфирде кабарлар маалымат программасы, аны менен мен Адина Досумбетова тааныштырам. Алгач берүүбүздүн негизги темаларынан кыскача. Ош шаарындагы Борбордук базар өрттөнүп, 4 контейнер күйүп кетти. Себептери такталууда. 30 абитуриент Кытайга акысыз окууга жиберилет. Аны аяктаган соң жумуш менен камсыз кылуу жагы дагы каралган. Жайкы каникул башталды. Оштогу окуучулар кайда эс алышат? Куралдуу күчтөрдүн кызматкерлери батирлер менен камсыз болушту. Муну менен армиянын баркын жогорулатуу пландары аткарылууда. Баткенде кулпунай соодасы кызыды. Дыйкандар мээнеттин акыбетин көрө баштады. Бүгүн Ош шаарынын Борбордук базарында тилсиз жөө катталды. Андан 4 контейнер өрттөнүп, товарлардын бардыгы күйүп кеткен. Бактыга жараша адам өмүрүнө зыян келген жок. Бул кырсыктан кийин эми калган соода күркөлөрүнүн коопсуздугун сактоо үчүн башка участокко көчүрүлүшү мүмкүн. Окуянын чоо жайына кененирээк Нуржамал Баргыбаева токтолот. Өрт кырсыгы эртең мененки 7:49 чамасында катталган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгынын маалыматы боюнча тилсиз жөө алгач ушул контейнерден башталып дагы үчөөсүн кошо жалмап кеткен. Кырсык катталар замат куткаруучуларга кабарланып, саат 8:37 өткөндө толугу менен өрт өчүрүлгөн. Ал үчүн 2 техника менен 12 өрткө каршы кызматкерлер тартылды. Бактыга жараша адам өмүрүнө зыян келген эмес, бирок күркөлөрдөгү товарлар толугу менен өрттөнүп кеткен. Чечүүчү багыт боюнча туура кабыл алынгандыктан, жанында гидранттан сууга установка койгондуктан өрт кырсыгы өз убагында өчүрүлгөн. Бул жерде катар контейнер жабыштыргандыктан бул мындан да көп контейнер күйүп кетиши мүмкүн эле. Бул өз убагында туура өчүрүлгөндүктөн өз убагында өчүрүлгөн. Өрттөнгөн контейнерлердин бири Миновар Мурзаимовага таандык болгон. Кырсыктын айынан ишкер чыгымга учурады. Товарларды кара суудан насыя алып келип, акчам болгондо акчамга болмосо насыя. Товарларды кара суудан карызга алып келип сатчумун. Жаңы кийимдер бардыгы болжолдуу 55 000 сомдук эле. Анан өрт башталганда өзүм жок элем бул жерде. Саат 9:00 кабарлап чалыштым ага. Келсем бардыгы күйүп жок болуптур. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги келтирилген жалпы чыгымды тактап чыгат. Ал эми кырсыктын катталуу себеби электр лампаларынан келип чыккан деп божомолдонууда. Тагыраагы алдын ала иликтөө боюнча электр жарыгы жанык калып, ага жакын турган товарларды жалмап кеткен. Коопсуздукту сактоо үчүн электр энергиясын колдонууга каршы экотехинспекциясы өткөн жылы эскертүү берген экен. Эми эл көпчүлүк экен, буларга айтсаң деле өзүнүн соодасына кылабыз деп ушул жерге туруп кайрадан эле соодасын жүргүзүп атат. Бирок биз коопсуздук эрежелерин сактоону түшүндүрүшүбүз керек элдерге. Коопсуздукту камсыз кылуу бул базардын жетекчилигинин эң биринчи милдети. Көзөмөлдөрдү биздин милдет ошону аткарып жатабыз. Кырсыктан кийин дароо шаардык мэриядан комиссия түзүлүп, базардын коопсуздугун текшерип чыгышты. Жыйынтыгында тилсиз жөө катталган учурда өрт өчүрүүчү унаалар кире албай тургандыгы аныкталды. Себеби жолдун тең жарымын соода күркөлөрү ээлеп алган. Bunlar cıldıktan sonra. Buna bağırdık mı? Çıkış var. Bir yerde iki adam zorga batadı bir yerde. Maşina batadı şöyle. Эми базар ичиндеги контейнерлердин орто катарда жайгашкандары башка жака көчүрүлүшү мүмкүн. Ал үчүн шаардык мэрия жер издеп жатат. Комиссия болсо соодагерлер менен сүйлөшүп, алардын дагы пикирин эске алат. А бирок базардагы өрт коопсуздугун сактап, жолду кеңейтүү боюнча өткөн жылы эле токтом кабыл алынган эле. Деген менен жаарытарлык жумуштар баштала элек. Нуржамал Баргыбаева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Кытай-Кыргыз газ кууруу компаниясы 30 абитуриентти Кытайга алып барып окутууга кызыктар. Ал үчүн бүтүрүүчүлөр Алай жана Чоңалай райондорунун жашоочулары болушу керек. Коңшу тарап Кыргызстандан Кытайга өтүүчү газ куурунун курулушуна жергиликтүү тургундардын тартууну пландаган. Аларга компания өзү тил үйрөтүп, тиешелүү адистиктерге дагы даярдашат. Кытай компаниясы бул жолу Ош шаарына келип, көгүлтүр от өтчү курулуш долбоору тууралуу түшүндүрмө беришти. Теманы кененирээк Марат Акимбек уулу айтып берет. Өткөн жылы башталган газ кууруу долбоору Ош облусунун Алай жана Чоңлай райондору аркылуу Кытайга өтөт.
жалпы узундугу 215 чакырымды түзүп, анын ичинде эгин талаалар жана жайыт жерлерди кесип өткөн. Компания тарабынан жергиликтүүлөргө компенсация төлөнүп берилип, газ куруу бүтүп калса, өлкө казынасына да салык түшө баштайт. Ал 35 жылга бүгүн эксплуатация боюнча маселе каралып атат да. 35 жыл бүткөндөн кийин кайра договорлор кайра каралат. 35 жылгача атак бул проект 35 жыл курулуш жүрүлбөйт. 22 жылы проект бүтөт. Анан иште баштайт. Биз баягы жер маселеси инфраструктурадан бергенде 35 жылга эсептеп берди да маселени. Үлүс жерлерге туура келген жер ээлериге ал курулуш бүткөнгө чейин 22 жылга чейин компенсация төлөп берүү маселеси каралат. Бул ири долбоордо бардык чыгымдарды Кытай тарап өзү колго алган. Ал эми Кыргызстан транзиттик өлкө катары долбоорго катышууда. Ири курулуш бүтүп калса, транзиттик аймак катары өлкө казынасына жылына $60 миллион салык түшөөрү айтылууда. Бул долбоор Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандан өтүп Кытайга бара турган Орто Азиядагы өтө чоң проект. Кыргызстандан өтө турган жалпы узундугу 215 чакырым. Бул долбоордун Кыргызстандагы бөлүгүнө $1 миллиард сапталат. Долбоор ишке ашса, Кыргызстандын казынасына өтө чоң салым кошо турган проект болот. Долбоорду ишке ашырууда Кытай тарапка жергиликтүү тургундарды жумушка тартуу талабы коюлган. Газ курун тартып аны ишке киргизүүдө кыргыз жарандары керек болот. Анын ичинен 30 мектеп бүтүрүүчүсүн Кытайдын жогорку окуу жайына окутууну пландап жатышат. Студенттердин жалпы чыгымын Кытай тарап өздөрү төлөп бермей болууда. Биз окуучуларды кабылдоодо жергиликтүү тургундарга көңүл буруп жатабыз. Аларды окутууда Кытай жогорку окуу жайларына изилдөө жүргүздүк. Анан тендер өткөрүп, Сиан Мунай университетине токтолдук. Андан соң облус жетекчилиги менен жана Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, алардын колдоосуна алындык. Бул долбоорду биздин корпорациядагы колдоого алып, каржылоого макулдук берди. Бул ири долбоорду кытайлык Мунай компаниясы ишке ашырат. Компаниянын долбоору ийгиликтүү ишке ашып калса, кыргыз жарандарын да жумушка тартууну максат кылышууда. Компаниянын божомолунда Кыргызстандан 1000 чукул адам жумуш менен камсыздалышы мүмкүн. Марат Акынбек уулу, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак. Окуу жылы аяктап, мектеп окуучулары жайкы каникулга тарады. Бирок алардын кайда эсалуусу азырынча аныктала элек. Ош шаарындагы жалгыз жаштык лагери болсо, быйыл балдарды кабыл албайт. Ага курулуш иштери башталбаганы себеп. Ошондо окуучуларга жылдагыдай эле мектеп королорунда эс алуу уюштурулмай болууда. Ал үчүн спорт аянтчалары иреттелип, атайын пландар иштелип чыгып, июнь айында кабыл алуу башталганы турат. Теманы кабарчыбыз улансын. Ош шаарындагы 52 мектепте 60 миңден ашуун окуучу билим алат. Алардын басымдуусу жайкы эс алууну үйдө гана өткөрүшөт. Анткени калаада балдардын эс алуусу үчүн жайкы лагерлер дээрлик жокко эсе. Айрым ата-энелер башка аймактардагы лагерлерге жиберсе, кээ бирөөлөрү айылдарга барышат. Бирок эки тарапка тең шарты жоктор каникулду көп кабаттуу үйдүн короосунда эле өткөрүүдөн башка айласы жок. Каникулда кээде айылдарга жиберебиз. Айылда эми дагы тууган урук шартыбыз болсо, айыл жакка жиберебиз. Анан айылда эч кимибиз жок болсо жибере албайбыз. Мисалы биздин шартыбыз жок, айылда эч кимибизге барбайбыз. Үч жерде эле болушат балдар. Көп кабаттуу үйдө турабыз. Балдарыбыз окуп бүткөндөн лагер жок. Айылга жөнөтүбүз. Айылда жүрүп, 3 ай каникулда кайта келет. Көлгө, башка жакка жөнөткөнгө шарт жок. Каникулга чейин ушул эле жерде болот. Домдун алдыда эле ысык жерде ойношуп жүрө берет. Ош шаарында кезинде 1000 жакын баланы кабыл алган бир гана жаштык лагерь иштеп келген. 2010-жылкы окуяда жарандар кирип алып бошотпой келишкен. Былтыры 6 жылдан соң лагерь толугу менен бошотулган. Тазалоо иштеринен соң шаардагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн 25 баланы 10 күн эс алдырган. Бирок эскилиги жеткен имарат балдардын эс алуусуна кооптуулук жаратат. Мындан улам шаардык бийлик аталган жайга жаңы 250 балага ылайыкташкан имараттын курулушун баштоо алдында турат. Ал жерде курулуш монтаждоо иштери жүрүп атат, канализация иштери жүрөт. Канализация иштери бүткөндөн кийин имараттын курулуш иштери жүрөт. Ошондуктан санитар нормаларга бул балдарды ал жерге алып барууга болбойт. Ошондуктан быйылкы жылы ал жерге курулуш иштери быйылкы жылы толук эс алуу мезгилинде бүтпөй калат. Жергиликтүү бийлик жаштык лагерине балдарды кабыл алууну курулушка байланыштуу токтотту. Анын ордуна жылдагыдай эле шаар мектептеринин алдында окуучулар үчүн жайкы лагерлер иштейт. Алар Оштогу 19 мектептин короосунда уюштурулат. Жалпы 2 этап менен 600 гана баланы кабыл алууга чамасы жетет. Ошо 19 мектепте ошол микрорайон, ошол аймактык кеңештин балдары келип эс алышат. Бул дагы саны
албетте чектелүү болот. Эми бул жерде бардыгы оруп 600-ге жакын бала эс алат. Анын каражатын, бүт камкордугун жергиликтүү бюджеттин эсебинен. Ош шаарындагы мектептерде 60 миңдей бала бар. Ал эми калаада 5,5 миллионго чукул калк жашайт. Шаардык мэриянын балансындагы жалгыз 300 орундуу жаштык лагери бүткөрүлсө деле балдарды эс алдыруу муктаждыгын толугу менен жаба албайт. Айдай Беделбек кызы, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Жалал Абад шаарынын Ленин көчөсүнө жаңыдан курулган тротуарлар жарактан чыга баштады. Мындай көрүнүш шаар тургундарынын нааразычылыгын жаратууда. Жергиликтүүлөр бийликти элдин акчасын сапатсыз курулуштарга сарптап жатат деп тынчсызданышат. Аталган жол шаардын негизги көчөсү болгондуктан 2015-16 жылдары кеңейтилип, жөө жүргүнчүлөр үчүн эки четине тротуар дагы курулган. Көп колдонулбай жатып, бузула баштаган тротуардын абалын жеринен кабарчыбыз Калыбек Көчкөнбай уулу чагылдырып берет. Жамгыр жаса көлчүктөп, суу толуп калат, басканга болсо мүмкүн эмес да. 2 жыл аралыгында курулган тротуарлар бүткөндөн кийин 2 жыл өтпөй жарактан чыга баштады. Тургундар бул тротуар курулганга чейин көлчүктөрдү кечип кыйналып келишсе, бүткөндөн кийин да маселе чечилген эмес. Ушул деле бекер келген жок да, мисал. Карап турсаң ичиң ооруйт да, просто ичиң ачат. Үйүңө мындай кылгың келбейт. Эми тем более эл көп баскан тротуарга качествосы жакшыраакты койсо эмне болмок. Буга бастан коркосуң, чалынып жүрөт, кары картаңдар. Балдар жыгылып эле атканын мен көрүп эле атам. Бул тротуарларды өтө сапатсызын коюшкан. Бул кандай десем, бул тротуарлар бул талапка жооп бербей турган кылып коюшкан. Ошон үчүн бат эле түшүп калды. Чиновниктер күнөөлүү. Ошолор жеп койгон. Сапаттуураагыны, жакшыраагыны акча коротуп, нормальный жасаса болмок. Жогорудагы Ленин көчөсүнүн 800 метр аралыгын кеңейтүү жана анын эки жагындагы 1600 метр аралыгындагы тротуарга асфальт төшөө үчүн кала казынасынан 12,5 миллион сом жумшалып, 1 жылдык кепилдик менен курулган. Ошондо 2015-2016 жылдары курулган тротуардын кепилдик мөөнөтү 2016-2017 жылдары аяктаган. Коммуналдык чарба департамент тарабынан ошол заказчик болгон. Ошол тараптан тендерлер жарыяланган. Аны мен билишимче ушул тротуарлардын гарантиялык мөөнөтү 1 жылдан 1 жыл деп көрсөтүлсө керек эле. Сапатсыз болгон тротуардын кепилдик мөөнөтү өттү деген негизде эч ким деле жоопкерчиликти албайт. Шаар жетекчилигине бул жайлар кайра оңдолобу деген сурообуз жоопсуз калды. Анткени бул жылы Жалал Абад шаарынан 15 көчөнүн 4 чакырым жерине тротуар курулаарын, ал үчүн шаар казынасынан 7,5 миллион сом жумшаларын гана маалымдашты. Бул биринчи кезекте биз азыр баягы казылбай турган жерлерге пландаштырып атабыз. Быйыл буйруса дагы азыр мына титулун бекитип, ушул күзгө чейин биздин шаарыбыздагы эң керектүү мектептин алдында, социалдык объекттердеги, борбордук көчөлөрдөгү тротуарлардагы көчөлөрдөгү тротуарлар жасалат. Жалал Абад шаарынын дээрлик бардык аймагында тротуарлардын эскилиги жетип жарактан чыккан. Жергиликтүү бийлик бир мезгилде болбосо да, акырындык менен шаардын бардык аймагы талаптагыдай тротуарлар менен камсыздалат деп ишендирүүдө. Калыбек Көчкөнбай уулу, Шайыр Зайырбек уулу, Жалал Абад шаары. Куралдуу күчтөрдүн кызматкерлерине батирлердин ачкычтары тапшырылды. Азем өлкө башчынын катышуусу менен болду. Сооронбай Жээнбеков өз сөзүндө азыркы убактагы кыргыз армиясы бир кыйла ийгиликтерге жеткенин, учурдун талабына жооп бере турган армия түптөлгөнүн айтты. Армиянын баркы жогорулап, жоокердик милдетин аткарууну каалаган жаштардын саны өсүп жатканы ага мисал. Белгилей кетсек, бүгүн жалпы 54 жаңы батирдин ачкычтары тапшырылды. Буга чейин 2481 батирлүү 77 турак жайлардын курулушу аяктаган. Азыркы учурда 1250 орунга ылайыкташкан 22 объектинин курулушу жүрүп жатат. Ошондой эле мамлекет башчы спорт аянтчасын курууга 300 000 сомдук сертификатты белек кылды. Тесттен жогорку бал алган абитуриенттер окуу жайга акысыз өтө алышат. Мындай мүмкүнчүлүктү бүгүн Ош шаарындагы Жусуп Баласагын атындагы колледж түзүп берди. Окуу жайда ачык эшиктер күн өтүп, ага шаардагы бардык мектептердин бүтүрүүчүлөрү чакырылган. Жыйынтыгында 9-11 классты бүткөн 1000ден ашык абитуриенттер катышты. Аларга окуу жай адистиктери тууралуу маалыматтар даярдалган. Эске салсак, колледж бухгалтерлик эсеп, башталгыч класстарга билим берүү сыяктуу 7 адистик боюнча окутат.
эгер мен окуйм, мен тапшырам деген окуучулардан тест жыйнап алдык. Тесттин жыйынтыгында сертификат тапшырып, ошол кийин бизге уже университетибизге кабыл алынды деген сертификаттарды тапшырдык. Ар бир мектептен 11 базага, анан 9 базага класска, то есть 2ден сертификат, ар бир мектепке бир 4төн сертификат бердик да. Кадамжайда Кулпунайдын түшүмүн жыйноо кызуу жүрүүдө. Кулпунай үч коргонду жакшы өздөштүрүлгөндүктөн жыл сайын 15 тоннадай түшүм алынат. Ошондой эле дыйкандар сезонунда 500 000 сомго чейин киреше табышат. Жемиштин бул түрү көпкө сакталбагандыктан Баткен облусунун жана Оштун базарларына сатыкка чыгат. Кабарчыбыз Феруза Аскарбек кызы Кулпунай талаага барып, даамын татып келди. Кулпунайды өстүргөндөр Кадамжайдын үч коргон айыл аймагында көп кездешет. Алардын бири дыйкан Номонжан Сайфудинов. Ал алгач 30 сотка жерине өсүмдүктүн бул түрүн эгип, ойдогудай кирешеге ээ болгон. Ыгын тапкан дыйкан Кулпунайдын аянтын эми 1 гектарга кеңейтти. Şu may aydan baştalar. 1 ay terilet, 1 ay tergenizden keyin 1 ay dam alat. Yani onu çabuk ötüden ötak kılıp, chiroyli qilib, dorisini solib, azotni solib, qilib obrabotkalarni qilamiz. Keyin shu bilan to'xtabay tushum beraveradi qishgacha. Жаздан күзгө чейин Сайфудиновдордун үй бүлөсү Кулпунай терүү менен алектенишет. Күнүмдүк терилген түшүмү күн сайын базарга чыгып, жеринен ортомчулар сатып алышат. Килограммын 40 сомдон сатып, жылына 500 000 сомдон ашуун киреше табат. Ага жараша түйшүгү да бар. Өштөн ноокаттан клиенттер келип атат. Основной өш ноокат. Бозорго барбайбыз. Şu местный өзүбүздүн халкам айтса үйгө барып беребиз. А так шеттен полиядан келип алып кетет өздөрү. Кулпунай сапаттуу болгондуктан кардарлары да арбын. Жемиштин бул түрү көпкө сакталбагандыктан Баткен облусунун аймактарындагы жана жакынкы Оштун базарларына сатыкка чыгат. Жергиликтүү дыйкандардын айтымында Кулпунайдын баасы жылдагыга салыштырмалуу быйыл арзан болууда. Ошко алып кетип атат, Өзгөнгө алып кетип атат. Күндө клиенттер келип атат. Кудайга шүкүр, быйыл жамгыр кичкене азыраак бекен, Кулпунайдын сыпаты жакшы. Sıfat жақсы, лекин нарқыға келгенде кичкене нарқы арзанрагы, лекин Құдайға шүкір болады. Түшүмдүүлүгү гектарынан 10 центнерден болуп, жылына 1 тоннадан Кулпунай даярдайбыз. Муну калоочулар өзү базарда сатышат, алышып кетишеттер. Кызыгуулар болуп жатат элдин арасында. Үч коргон айыл аймагында 30 жылдан бери Кулпунай өстүрүлүп, жалпы аянты 15 гектарга жетти. Анын гектарынан 1 тоннадай түшүм алса болот. Кирешеси жакшы болгондуктан Кулпунай өстүрүүгө кызыккандардын катары көбөйүп жатат. Феруза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Кадамжай району. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Дагы башка маалыматтарды биздин сайтыбыздан окусаңыздар болот. Ынтымак чекет KG сайты улам жаңы маалыматтар менен толукталып, кызыктуу программаларды өзүнө камтыйт. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.